Кудайдын чакырыгы 7-июнь. Күйүп кетүү, башкача айтканда выгорание, бул реалдуу нерсе. Жумушта өзүңүздүн жөндөмүңүздү жана маанилүүлүгүңүздү көрсөтүү үчүн дайыма ооба деп баарына макул боло бересиз. Анан үйгө келсеңиз, кечетен калган идиш аяктын үйүлүп жатканын көрөсүз. Ар ким сиздин көңүлүңүздөн жана күчүңүздөн бир бөлүк талап кылат. Ал эми сиз өзүңүздө канча күч калганын да түшүнбөй каласыз. Сиз туура жана маанилүү иштерди кылып жатсаңыз да, башкаларга кызмат кылып, өз жөндөмдүүлүктөрүңүздү колдонуп жатсаңыз да, чарчоо баары бир келет. Сиз толугу менен алсырап, эртең дагы мунун баарына кантип чыдайын деп ойлойсуз. Билесизби, Ыйса Машаяк качан токтоо керек экенин билген. Денеде болгондо ал күчү түгөнүп бара жатканын түшүнүп, аларды калыбына келтирүү үчүн атасы менен убакыт өткөргөн. Марктын жакшы кабарынын 1-бөлүмүндө айтылгандай, көп адамдарды ар кандай оорулардан айыктыргандан кийин ал таң атпай туруп, жалгыз калып сыйынууга кеткен. Ал маанилүү кызматты аткарып жатканына карабастан, баарын жалгыз өзү көтөрө албасын түшүнгөн. Ошондуктан атасы менен болгон байланыш анын жашоосунда ар дайым 1-орунда болгон. Балким бүгүн сиз үчүн да токтоп, ойлонуп көрүүгө убакыт келгендир. Кудай сизди кайсы иштерден эс алышыңызды каалап жатат. Жашооңуздун кайсы тармактарында ал сиздин токтошуңузду, өзүнүн планына ишенүүңүздү жана өзүңүздүн ыргагыңыз эмес, анын жолун тандап, тынууга алууңузду каалап жатат. Эртең мененки тынчтыкта же кечинде үй бүлөңүз уктап калганда ага кайрылып, сизди өз күчү менен толтурушун сураңыз. Кээде кызматта бир күнгө же бир аз убакытка тыныгууга алсаңыз, сиз жөн гана анын күчүнө толуңуз. Кээде дал ушул нерсе эң керектүү нерсе.